Assalamu alaikum YouTube suyucuları, assalamu alaikum menin Desin TV kanalımdın kattaluvchilari. Menin bugünkü videom uşul akırkı qoomdogu akırkı bizdin Kırgız жерinde bolup жаткан okuyalar жөнүндө bolmokçu. Эң негизгиси кечээ күнү ушул Кубанычбек Жумалиевке иш козголду деген маалымат тарады. Ошол эле Чоң Казат кыймылынын лидерлеринин бири Максат Мамытканов коомчулукка кайрылып, элге кайрылып, ушул биринчи жеңиши менен элдерди куттуктады. Урматтуу кыргыз элим, чынын айтканда бул биздин жашообуздагы чоң бурулуш, биздин колубузда кандай эбегейсиз күчтүү курал тургандыгынын далили. Biz kolumuzda ушундай курал бар экендигин буга чейин анча байкаган эмеспиз. Кандайдыр бир саясатчылардын үстүнөн, кандайдыр бир бирөөлөрдүн үстүнөн каралоо иретинде гана бир пайдаланылып, буга чейин ошол кайсыл уюмдар тарабынан иштетилген ар кандай бир ушундай иштер болуп келген, коомдук пикирди жаратып, мисалы үчүн ошол эле баягы мурунку бир кыргыздын муфтийинин үстүнөн болгон маалыматтар тарап, билесиңер, коомдо пикир жараткан Текебаевдин үстүнөн коомдо терс пикир жаралган, мындай фактылар болуп келе жаткан. Бирок ушул акыркы кезде ушундай серий кардиналдардын үстүнөн ушундай иштерди козгой турган бир коомдук чоң пикир мынчалык деңгээлдеги коомдук өзгөрүүлөргө, жашоодогу өзгөрүүлөргө алып келе турган пикир мынчалык жарала элек болчу. Чынын айтканда ушул Чоң Казат кыймылынын балдары, азаматтар, булардын ушул баштаган нерсеси менен коомдо чоң бир өзгөрүү жаралды. Биз өз күчүбүз бар экендигине ишендик, достор. Анткени азыр ушул маалымат технологиялардын цифранын кылымы экендиги баарыбызга белгилүү. Ушул 21-ci кылым. Жекма айтмакчы, эми цифранын кылымы келди. Баягы нефти, башка эмелердин доору өтүп кетти. Эми мына кимде кимдин маалыматы көп болсо, ошол бийликке ээ болот, ошол күчкө ээ болот, достор. Мына кече ушул серий кардиналдын кандайдыр бир деңгээлде чынында ошондой жеген жебегендигин албетте сот аныктайт. Ал эми соттун чынчыл эместигин бизге белгилүү, достор. Ушундай активдүү түрдө ушул сотторго дагы ошол эле азыр жакында Финполиция иш козгоду деп жатат. Ошол Финполиция өкүлдөрүнө дагы биз активдүү түрдө туруп, ошолордон талап кылып, адилеттүү чечилишине талап кылып турсак эле чоң натыйжаларга жете тургандыгыбызга күмөн жок болуп калды, достор. Анткени биз ушул бойдон баягы самотекко ушул агымга карап эле үндөбөй тек кое турган болсок, активдүүлүгүбүздү жок кылып, анда чоң жаңылышкан болобуз. Биз дайыма активдүү болуп, бир эле ушул факты менен эмес, ушундай жол менен башка ушундай көпөстөрдү дагы, мен көпөстөбөйүн, мындай колу таза эмес мурдакы чиновник, азыркы чиновниктердин баардыгын кандайдыр бир деңгээлде контролдоп, ошолорго көзөмөл кылып, ошолорду баягы жол жобосунан чыгып кетпей турган бир чийиктин негизинде кармоого бизде чоң инструмент бар экендиги билинип калды, достор. Азыр булардын бир жерлери пөкүлдөп аябай коркот. Даже иш козголбой эле кандайдыр бир деңгээлде коомдо пикир жаратуунун өзү булар үчүн абдан коркунучтуу. Анткени биз күздө шайлоолордун алдында турабыз. Ушундай эл ичинде жаман пикир болгон, жаман мнение болгон адамдар бийликке келүүдөн албетте чочулап, баягы жеп аткан жеген тамактары аш болбой ушундай нерселерге барышат да. Бул албетте жакшы, достор. Биз качанга чейин эле ушундай, эми достор, мындай да, мына мен деле мисалы үчүн 50дөн өтүп калдым. Менин замандаштарым бар, менден кийинки келе жаткан жаштар бар, мисалы үчүн менден мурунку агаларыбыз бар. Бизде ушул менден мурунку жана мен курактууларда бир айтып коеюн, мындай бир пикир жаралып калган эле да, баягы милиция деп коебу орусча, кыргызча дегенде ошол нерсеге баш ийип дегендей кандайдыр бир деңгээлде мындай түшүнбөстүк болуп, приватизация болгон экен, ушундай болгон экен, анан кийин чоңдор жеп кетиптир деп эле калып калганбыз да. Баягы эми бир айлабыз жоктой, колубуздан бир күч келбей тургандай, ушу тагдырга баш ийгендей
эми кандайдыр бир деңгээлде мейлем ошолордун колунан келди эптеген экини жейт деп алдап кетти бизди. Бирок биз ушинтип эме кыла беребиз, биз өз күчүбүз менен гана биягынан эптеп кетебиз деп баягы тагдырдын тамашасына баш ийип калган элек да. Мына эми цифра кылымы өсүп чыгып келип, мына жакын арадан бери 10 жылдан бери канча өзгөрүү болду. Эми ушуларды кайрадан чукуп ордуна кое турган бизде мүмкүнчүлүктөр келип калды да достор. Чынын айткандачы. Азыр биз ушул цифранын жардамы менен, ушул интернеттин жардамы менен ар кандай нерселерди кылсак боло тургандыгыбызга көзүбүз жетти. Жана биринчи жолу бизде чоң ийгилик жаралды, чоң жеңиш жаралды. Кече Максат Мамытканов айткандай, жеңишиңиздер менен куттуктайм дегендей, улуу кыргыз элим, улуу көчмөн элим, биздин колубузда чоң курал, чоң туу ушундай кармап турганыбыз мына өзүбүзгө далил болду. Биринчи жолу жеңиш болду. Мен дагы сиздерди ушул биринчи жеңишиңиздер менен, биринчи жеңишибиз менен куттуктайбыз. Айрыкча блогерлер мен сыяктуу активдүү болуңуздар, адилет болуңуздар, бардык нерсеге адилет көз караш менен карап, ушул улуу Кыргызстанды, улуу Кыргызстан биз баягы чоң каган болгон экенбиз, каганат болгонбуз. Бир ошонун кандайдыр бир жок дегенде идеологиялык жактарын алып, улуу нерсени жаратууга ар бирибиз салымыбызды кошолу достор, активдүү бололу. Бул цифранын кылымы абдан чоң мүмкүнчүлүк чынын айтканда. Мына мисал үчүн мен баягы күнү бир еврейдин окумуштуусу, албетте еврейлер кыйын эл келишет, бир пикир жаратып мен досторума дагы жөнөтүп койдум ошол нерсени. Азыр ушул маалыматтардын кылымы келди дейт да. Мисал үчүн мисал ала кете турган болсок, мына биринчи мисал өзүбүз ийгиликке жеттик. Экинчи мисалды айтсак, ушул Uber такси компаниясын айтты да. Uber деген компанияда бир дагы өзүнүн машинасы жок экен, алар дүйнөнү башкарышат ошондой башка бирөөлөрдү иштетүү менен. Биз дагы ушул маалыматтар менен ошол чиновниктерди, ошол кол таза эмес, коррупцияга малынган адамдарды кандайдыр бир деңгээлде контроль кылып, эми мына кезеги келди, аларды чын айтканда кустуруш керек. Урматтуу, улуу урматтуу деп коеюн, ошол таза эмес чиновник болуп жүрүп, бийликке келип, депутат болуп, же болбосо министр жана башка болуп отурган колу таза эмес адамдар. Мына биринчи жолу жеңишке жетиштик. Биз силердин сарыйыңерге чөп салып, эми мындан кийин тек койбойбуз. Ар бириңерге охота башталат, жалпы коомдук пикир жаралат. Урматтуу достор, ушул азыркы кезде биз депутаттарга абдан көп асылабыз, ушулардын көп касактарын чукуп, ар нерсеге теңеп турабыз. Чынын айтканда, ушул кезге чейин ар кандай адамдар депутат болуп келишти да. Эми мына шайлоонун алдында турабыз, көзүбүздү чоң ачып, бир адилет чечимдерге келишибиз керек да. Бул депутаттарды мен азыр мындай карап туруп бир нече түргө бөлүп койдум да. Кээ бирлер ушул бизнести чыныгы өзү ак бизнестерди кылып жүрүп, байышып, андан кийин саясатка барышканда, бул адамдардан бир жакшылыкты үмүт кылууга болот. Анткени булар буга чейин дагы бизнес кылып, элге тыйынын берип, элге эмгегин сиңирип, элге жумуш ордуларын берип, мамлекетке налогторун төлөп туруп, анан кийин ошол бизнес, ошол депутаттыкка же болбосо ошол бир кызматка барды. Булардан кандайдыр бир деңгээлде буларга ишенүүгө болот да достор. Анткени булар эл менен иштешти. Буларга мисал мен кимди айтсам, мисал үчүн Камчыбек Ташиевди да, ушул сыяктуу баягы бизнестен келип эл үчүн кызмат кылып калган адамдар көп эле. Тилекке каршы Камчыбек Ташиев азыркы кезде депутат эмес, бирок биз ушул депутаттардын катарынан көрсөк жакшы болот эле. Андан кийинки экинчи топко бөлүп койдум. Булар арам жолдор менен, бийликтин күчү менен кандайдыр бир кызматтарда туруп, ушул депутаттыкка келип, анан кийин мыйзам чыгарып, баягы кымпыйып отурушат. Азыр кыйратып койгонсуп, баягындай элдин ичинде мнение жаратып, кадимки эле бир чынчыл адам болуп, алардын жүзү эки жүздүү мындай эме көрүнгөнү менен алар чынын айтканда ошентип элди жегендер, жегиштер, ичкичтер достор. Ошондой чоң жегич ичкич коррупционерлердин балдары мына мезгил 30 жыл өттү. Азыр балдары депутат болуп, поколениядан баягы бир колуна беришип, ушинтип келе жатышат. Биз билебиз кимдер экендигин достор. Эми мен баягы ар бир адамдын личностуна кайрылып, мындай эме кылганды жаман көрөм. Ошондой көпөс, ошондой кызматтарынан кыянаттык менен пайдаланып, бийликке жетип, андан кийинки эстафетаны өзүнүн бала чакасына укум тукумуна өткөрүп берген чиновниктер болгон достор. Азыр балдары бакырышып,
kıykırışıp kıyın boluşu uşintip жүрүшөt dostlar. Kimler жөнүндө söz болуп атканын ар бир адам аңдап өзүңөр түшүнүп алгыла. Bular bunday чиновниктердин чынын айтканда ошондой бийликке келип депутат болуп кымпыйып, билимдүү адам болуп, башкаларга жол көрсөтүп отурган адамдардын бир жерин чукуп туруп, бетин ачып, мына кыймыл башталды достор. Ар бирибиз активдүү болуп, коркпостон өз пикирлерибизди айтышыбыз керек достор бул жерде. Булардын күнү бүтүп баратат. Мына цифранын кылымы келди. Бул чоң күчтүү бул оружияны достор, оружияны биз элдин кызыкчылыгы үчүн колдонушубуз керек. Ушул улуу элдин, ушул улуу мамлекетти түзүп алышыбыз керек достор. Чынын айтканда, биз баягындай бул нерсени, бул куралды кече Максат Мамытканов дагы айтты. Мен мурда ушул Сыймык Жапыкеев айтып, баралы анан чогулуп сүйлөшөлү дегендерине мындай бир туура эмес көз карашта болуп айттым эле, мындай туура эмес деп. Азыркы конституциянын заманында мынтип ызы чуу кылып, бирок Максат Мамытканов кече бардыгын ордуна коюп айтты, эч кандай ызы чууга, эмоцияга алдырбайлы, бардыгы мыйзам ченеминде. Албетте мен эми тааныш эмесмин бул жигиттер менен, мен бир 100% ишенимим деле жок чынын айтканда, бирок булардын кылып жаткан кыймылдарына мен ынандым. Мисалы үчүн булар чынын айтканда билими деле бар жигиттер, ошол юридикалык жактан, башка жактан абдан мындай такшалган турмушту көргөндө эми кандайча болуп бул кыймыл уюшулуп жатат, кандайча эмне болуп жатат, кандай болгон учурда дагы мына биринчи жолу ушул элдин колуна ишенимин алып берип, элдин колуна жеңишин алып берип, бул жигиттер чоң бир азаматтык ишти кылды. Дүйшөнкул Шопоковдун, Чолпонбай Түлөбердиевдин баягы жол жобосун ошондой эрдик жараткан агаларыбыздын жолдогон эр жигиттер экендиги маалым болду. Жана ушундай биздин патриоттук сезимдерибизди ачып эме кылып беришти да. Эми достор, мындан кийинкиси ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда, ар бирибиздин өзүбүздүн башыбыз бар, ар бирибиздин өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз бар. Коррупционерлерге колу таза эмес ошондой адамдарга каршы күрөштү тынымсыз жүргүзөлү достор. Кандай маалыматтарыңар болсо, ошол штабына бересиңерби, башкасына бересиңерби, элдин алдына чыгып сүйлөйсүңөрбү, бул маалыматтарды калтырбай активдүү коомдук өзгөрүүлөргө катышалы достор. Саламатта туруңуздар.